Ит мурун элдик медицинада эң кеңири тараган жемиш. Азыр ит мурундун азыркы мезгилде 100дөн ашык түрү колдонулат. Байыркы доордо эле бул өсүмдүктүн дарылык касиетин билип колдонуп келишкен. Ит мурун С жана В витаминдерине өтө бай. Ит мурунда минералдар кальций, магний, марганец, калий, фосфор, натрий, темир, цинк, жез дагы өтө көп. Ит мурундун пайдасы: өттөгү майда таштарды, кумдарды айдап чыгат. Ар кандай сезгенүүлөргө каршы күрөшөт. Гиповитаминоз болгондо пайдалуу. Жыныс бездеринин ишин жакшыртат. Жатындан кан кеткен учурда колдонсо жардам берет. Сөөк сынганда колдонсо сөөктөрдүн бат бүтүсүнө жакшы жардам берет. Кальций ичкендер кошо ичсе жакшы. Өт жана заара айдоочу мыкты касиетке ээ. Андан сырткары кан басымы жогоруларга да пайдалуу. Ичеги карын ооруларынын бардык түрүнө пайдалуу. Ит мурун денедеги ашыкча майларды эритет. Андан сырткары денедеги паразиттерге каршы дагы күрөшөт, табитти ачат. Кан азаюуда, анемияда пайдасы өтө чоң. Ит мурунду кантип ичсе болот? 1 аш кашык ит мурунга 2 стакан кайнак суу куюп, 15 саат тыныктырып коесуз. Бул тундурманы тамактанардан 30 минут мурун 3 маал ичип турсаңыз болот. Ит мурундун каршы көрсөтмөсү: кандай учурда жана кимдерге ичкенге болбойт. Өлчөмүнөн көп колдонсо бөйрөккө зыян алып келет. Тери ооруларынын бардык түрүндө колдонууга болбойт. Башынан окуйлу.